Саламатсыздарбы, урматтуу телегөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде актуалдуу маек берүүсү, аны мен Жазгулуу Собалиева алып барам. Биз болсо мына ушул алдыдагы жарым саат убакыт аралагында облусубуздагы деги эле облусубуздун аймагындагы экологиялык абалга жана андагы жасалып жаткан иштер, өткөн жылдагы аткарылган жумуштар жана алдыдагы пландар тууралуу кеп кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Өзүңүздөрдү мына ушул жаатта кызыктырган суроолоруңуздар, ой пикирлериңиздер болсо, анда экранда жазылган сандар аркылуу, WhatsApp аркылуу сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Тилекке каршы чалууларды кабыл ала албайбыз. Бул жаатта бизде мейманда Токталиев Рахатбек Абдыжалилович мейманда, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен Нарын регионалдык башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы? Кош келипсиз кутмандуу кечиңиз менен. Мына ушул экология деп жатабыз. Деги эле жалпы эле ушул өткөн жылдагы аткарылган иштердин орчундууларына токтолуп өтсөңүз, деги эле өткөн жылы кандай иштер жасалды, пландар дээрлик аткарылдыбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биринчиден ушу келген жаңы келген 2024-жылдар менен куттуктайм. Ушул жылдар жакшы жылдар болсун, ийгиликтин жылы болсун. Өлкөдө тынччылык болуп, өлкөдө ар кайсы тармакта болот, ошонун ичинде биздин экологиялык тармак бар. Ушу акыркы жылдарда өзүңүздөр билгендей эле экология тармактарда жалпы климат өзгөрүшү менен адамдын саны өсүп, жарыс ресурстарга бир мындай таасири аябай нагрузка келгенине байланыштуу акыркы жылдарда аябай маселелер көп көтөрүлүп атат. Ошондуктан акыркы жылдарда эле ушу жалпы эле дүйнө жүзүндө, анын ичинде ушундай бир чоң конвенциялар, эл аралык келишимдерге кол коюлган. Ошонун ичинде Кыргызстанда бар. Анан Кыргызстандагы биздин башчыларыбыз дагы ошону демилгелерди, чоң демилгелерди дүйнө демилгелер көтөрүп атышат. Анын биринде 77-жылы 70 сессиясында ООНдун Бириккен Улуттар уюмунун сессиясында биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тоолуу өнүктүрүү жылы деп бир инициатива көтөрүп, анан 5 жылдык кабыл алынганда 2023-2027 жылы депчи. Анан ошонун негизинде ООНда ушу 5 жылдык иш-чара бекитилген. Андан тышкары мына климат боюнча да бир акыркы эле декабрда 1-декабрда Дубайда өткөн климат боюнча рамочный жолугушуу болду конференцияда. Ошондо да биздин президентибиз сөз сүйлөп, көңүл буруп, ушу тоолуу региондорго, тоолуу аймактарга, ушу Орто Азиядагы өзгөчө бир экология бир таасир этчү өлкөлөргө жардам берүү деп аябай бир сөздөн бир аракетке өтөр деп чоң демилгелер көрсөтүлдү. Ошондо биздин да министрибиз Тургунбаев мырза Жусупжанович да барып, өзүнчө Орто Азияда да бир чоң демилгелер көрсөтүп, бир 3 маселелер көтөрүлдү. Орчуну булар мөңгүлөр боюнча, анан суулар боюнча Орто Азияда биринчи орунда турат суулар, анан Илбирис боюнча. Ушуларды баары кабыл алып, бир Орто Азия мамлекети бирип, бир жакшынакай келишимдерге, ой пикирлерге келишти. Анан айтып кетиш керек, ушу жакында президент Жапаров Садыр Нуркожоевич Ак Илбиристе Кыргызстандын символу катары бекитти, тийиштүү жарлыгына кол койду. Бул баары эле ушу экологияга билген көңүл болуп атат да, кандай таасир берип аткан бул иш-чара болуп атат. Ошондой тармакта биздин дагы өзүбүздүн дагы регионал башкармалыкта дагы милдеттерибиз бар. Эң негизинен бир 3 чоң тармактан иштейбиз да. Бул экологиялык экспертиза мамлекеттик, анан кийин жаратылыштарды коргоо жана бияр түрлүк боюнча, бул жана биздин заповедник парктар, жанакы экология көзөмөлдөр иштери болот, эсептелинет да. Ар кайсы тармактар өзүнүн милдеттерибиз бар, ошо менен аткарып келатабыз да. Ага токтогой эле койсок суроолор болсо деп, же токтоп кетелиби? Кыскача токтолуп кетсеңиз болот. Кыскача токтоп кетсек, мисалы, мамлекеттик экология экспертиза боюнча бизге ар кайсы долбоорлор келет да. Ошо долбоор мисалы 23-жылы 97 долбоор келди. Ошонун 90-у оң корутуп алышты, 7 терс алынышты. Андан тышкары бизге бирдиктүү терезеден 37 долбоор келди. Аны карап чыгып, өзүнүн эмесин айтат да, корутундулар берилет. Андан тышкары жана жер боюнча трансформация жана МОНАПС боюнча да бизге макулдук берет да. Ошону 23-жылы 146 ар кандай эмелер келди, сунуштар келди. Ошого биздикин ар кандай макулдуктар берилди да, биз тараптан. Мындан тышкары биздин башкармалык тараптан ар кандай булгоочу заттарга уруксат берилет да. 23-жылы 59 уруксат берилди. Ар кандай эмеге атмосфералык абага заттар чыгарып атканда, же болбосо
пласка 4 берилди дейбиз. Анан ар кандай таштанды жайгаштырууга уруксат берилет да, 21 берилди. Демек ушу долбоорлордун аркасында учурда иш жүрүп атат да, Жанагы бизге келет да, экспертиза экспертиза мамлекеттик каттоо келет да, ошондо. Жакшы, анан мына ушул деги эле бүгүнкү күндө ушул долбоорлордун сунуштарынан сырткары дейбизби, ушул экологиялык техникалык көзөмөл азыркы учурда эмне иштин үстүндө? Биз дагы айтыш керек ушу тиги 22-жылы биз деген Ысык көл нарын башкармалык болчубуз. Анан өзүнчө нарын регионалдык башкармалык болуп бөлүндүк. Анан жана 2-3 жылдан бери биздин инспекторлорубуз жанагы мамлекеттик текшерүү органына кирген эмес да. Ошондуктан бир 2-3 жылдан бери биздин областта экологиялык мыйзамдар аткарыш боюнча текшерүүлөр артталган да. Ошону көйгөйлүү чечүү максатында биздин министерство астында экологиялык көзөмөлдө жана техникалык көзөмөл кызматы уюшулган. Ошонун астына бүт биздин областта кызматкерлер киришти. Сентябрдан баштап толук кирди. Ошо сентябрдан баштап биздин кызматкерлер толук мыйзамдын аткарыш боюнча текшерип келатат да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден WhatsApp'тан суроолорду күтөбүз. Ал үчүн номерлер экранда жазылуу. Чалууларды кабыл ала албайбыз. Ал эми ушул кийинки суроо деги эле ушул экологиябызды коргоо, сактоо деги эле ар бирибиздин жеке милдетибиз эмеспи? Анан бүгүнкү күндө ушул мына ушул кыш мезгили келди. Жалпы эле экологияга кандай дагы иштер жүрүп атат? Эмне рейдтер өтүп атабы? Ошол эле жан жаныбарларыбызды коргоо боюнча жалпы эле мергенчилик жаатында канчалык деңгээлде баягы иштер жүрүп атат? Жана жогору айтып кеткендей, тиги мисал алсак bizde ушу бөлүм бар да, ошо тиги өзгөрүүчү жаралыш аймакта жанагы бияр түрлүк боюнчачы. Ошондо 2003-жылы 21 протокол түзүлдү. Анын ичинен жалпысын айтканда 187 миң сомго айып салынды. 240 миңге доо салынды да. Ошонун ичинен өсүмдүктөр да бар, жаныбарлар да бар да. Мындан тышкары жана айтып кеткен тиги экологиялык кызматтагы 1 миллиондон ашык айып доолор салынды да. Ар кайсы жаныбарларга, өсүмдүктөргө жанагы мыйзамдар бузууларга салынат да жалпы. Анан ушу рейдтер тынымсыз эле жүрүп турат. Ар бир райондо өзүнүн жумуштарын аткарып келатат да, өзүнүн кызматкерлери. Тиешелүү баягы чаралар көрүлүп атат. Тиешелүү. Жакшы. Бизге болсо ушул WhatsApp'тан суроо келген экен. Саламатсыздарбы дейт. Суроо Жалал Абад областына караштуу Тоос Тороо районунан келип жаткан экен. Ошо Токой чарбасы боюнча суроолорду узатыптыр. Биздин телекөрүүчүбүзгө ыраазычылык билдиребиз, бирок өзүнүн тиешелүү тарапка кайрылса болот. Ал эми мына ушул экология деп жатабыз, бүгүнкү күндө ошол эле биздин алыскы аймактарда дейбизби, баягы ошол жерлерде абал кандай жан жаныбарларга дейбизби, ошол эле балык оолоо дейбизби, жанагындай рейдтер жүргүзүлүп жатат деп атпайсызбы? Анан ошол эле ак сай, арпа өрөөндөрүндө баягы жаныбарлардын саны кандай болуп атат? Атайын жанагындай камераларды коюу иштери болчу эле. Мына быйыл 23-жылы 5 жылда бир өтөт да, мамлекеттик жапай жаныбарлар санак жүрүп атат да азыркы учурларда. Ошол санак боюнча жыйынтыгын эсептелип, бүт Кыргызстан боюнча жүрүп атат да. Азыр биздин кызматкерлер ушу Жалал Абад областта жүрөт, андан мурун көлдө жүрүшкөн. Декабрга чейин биздин Нарын область боюнча ушу санактар жүрдү. Бул биздин жанагы жалпы аңчы жапай жаныбарлар жүргөн 3,5 миллион гектар жер бар да. Ошол жерлерде охот фирмалары бар, ошол жерлерде өтөт. Андан тышкары биздин эмелебиз бар, жерлерибиз ошондо бүт өтөт да. Өзгөчө коргоо жарыш аймакта өтөт. Бул эки заповедник, бир паркта. Ошолор жыйынтыгы боюнча кайсы канча жаныбарлар бар экен санакка кирип, базага кирет да. Анан ошонун негизинде жанагындай уруксаттар берилет да. Анан былтыркы азыркы чыга элек жыйынтыктарчы, бирок былтыркыны салыштырып көрсөк өсүш бар, элдин баары эле байкап атат. Себеби жанагы мораторий киргенде жылда мораторий кирип турат да, ошондо саны өсүп жатат. Анан жанагы фотоловушкалардагы фотокапкандар коюлган таасири көп да. Өзгөчө эки заповедник, бир паркыбыз бар да. Бир Нарын корогу, Каратал Запыр корогу, анан Салкын Төр жарыш паркында ушу фотокапканы койгондон баштап аябай жакшы таасир берди да. Бул бир жагынан жапай жаныбарлардын баары жогун аныктап, уже документтарында ошол менен берилет. Андан тышкары жанагы браконьерлерге каршы таасир берилет. Эл өзү эле биякта камера бар деп ошентип коркушат да, барбайт да. Демек, бул да болсо алдын алуу иштерин көрөт экен да. Жакшы, анан мына ушул Жашыл Мурас долбоору баягы жаз айларында облустун деги эле республиканын ар аймактарында
ошол эле Нарын жергесинде, Теңир тоо өрүндө миңдеген көчөттөр отургузулбадыбы? Анан алардын деги эле өсүү темпи жалпы эле кандай болуп жатат? Кандай экологиялык баалар берилип атат? Жалпы эле ушуга токтолуп өтсөңүз. Жанагы жогору айтып кеткендей, климатты өзгөрүүгө байланыштуу ушу президенттин демилгеси менен Жашыл мурас деп мамлекеттик акция башталган. Ошо 2 жылдан бери жакшылыкка берип атат. Быйыл эле республика боюнча бир 8 миллиондой көчөт отурулду. Биздин эле Нарын областында болсо 188 гектарга 100 миңден ашык көчөттөр отурулду. Анан жасын отурушкан. Анан күзүндө ушул эме болду, инвентаризация болду, санак болуп калган, ушу 75% болду да. 75% өстү. Анан бирок Калгандары 30 миңдей өспөй калыптыр, бир кургакчылыктан. Бирок аны милдеттеме алышты, отурушкан киши кайра толуктайбыз. Анткени баягы мына ушул Жашыл мурастын алкагында баягы көчөттөр баягы жылуу жерден алынып келинди, баягы биздин шартыбызга, климаттык шартыбызга туура келбей калган учурлар болуп жатат деп дагы шаар тургундары айтып келет эмеспи? Анан жалпы эле ушул айрымдары балким каралбай калды, айрымдары чынында эле биздин суук климаттык шартыбызга туура келбей калды. Анан башында дейбизби, жалпы эле кандай чара көрүлөт же жогоруда сиз айткандай эле кайра толуктоо иштери менен эле аяктайбы? Ошо жана мен айткандай жалпы инвентаризациядан кийин ушу кайсы жерге барып, ар бир айылык бөттөргө барып келишти да, инспекторлор барып ошонун отурушканын көрүп, анан кийин санагандан кийин чыгат да. Ошо 75% болгон, ар жакта 25% өсүп калды. Ошону милдеттес кайра отурсабыз деп атышат. Анан кийин жасында, кээ бирлер күзүндө отурсабыз дегенде милдеттеме алып атышат. Бирок күзүндө быйыл отурушкан жок. Кайсыл отургузулду, көчөт кайсыл түрлөрү? Эми ал түрлөрү Негизи баягы биздин шартыбызга туура келген. Биздин шартыбызга бүт эле колдон келген отурсат, ийне жалбырактуулар отурсат, жаз жалбырактуулар отурсат. Көбүнчө карагай, сосна, Нарын шаарда мисалы айтып берсек, можжевельник тап келишпеди, Оштон келип көп алып келип мер отургузупту, ушундай сыяктуу көп эле. Анан мындан тышкары бул эменин ичинде токой чарбалар өзүнүн пландуу иштери бар. Ошону отурсат да, токой жерлерге чачан карагайтын отурсат. Андан тышкары жана теректерди отурсат өзүнүн пландуу жерлеринде. Бирок карагаттар да кирди бунун ичине, карагаттар жанагы отурсаткан. Чычыркана карагаттар да бунун ичине кирди, аяттар ичине. Себеби ишкерлерди колдоо максатында жанагы жакшы эффект берет экен, ушу эме плантацияларчы, ушу чычырканактыкы, анан карагаттыкы да биздин Нарын шартында. Ошолордун баары чогулуп кирди да ушу. Жакшы. Анан ушул эле жанагы жайыттардан казылып сатылып жаткан чөптөргө да токтолуп өтсөңүз, ошолорго канчалык деңгээлде көз өмүр болуп атат? Ошол эле эндики көп казылып аткан баягы чөптөрдүн бири болуп эсептелет. Дагы кайсыларга казылып алынууда, буларга кандай чара көрүлүп атат? Эндикте эми ушу Нарын областында эң чоң көбөлөрдүн бири. Эндиктен бул эми техникалык өсүмдүккө кирет. Техникалык өсүмдүккө киргенде бул кызыл китепке кирбейт да. Анан кийин буга айыл өкмөттөн уруксат алып, илимий академиядан анализдеп туруп, анан кийин биздин министерство уруксат берет да. Бирок тилекке каршы кээ бир жерлерде жапа-жап казып кетет. Ушундай учурлар бар. Жана айтып кеткен 21 учурлардан 5 эле адамдар кармадык. Ошонун ичинде 27.500 салынды биздин жанагы бөлүмдөн. Андан тышкары дагы инспекторлор салынгандар бар. Учурлар жанагы экология инспекторлор кызматы, ошолордон салынган учурлар да бар. Бирок эми айта кетиш керек, буну тартипке салбасак болбойт. Себеби мунун эрежеси качканда академия наук сырттан туруп эле берип коюп атат. Анан жеринен көрүп жайыт комитет сөзсүз уруксат бериш керек, айыл өкмөт уруксат бериш керек. Анан кийин 100% терип кетпей эле анан эмесин бериш керек, өлчөмүндө 10% бериш керек. Анан кайра рекультивация кылыш керек да. Ошондой эрежелер, сунуштарды биздин министерствого дагы бердик да. Канчалык деңгээлде аткарылып атат ошо? Жалпы тургундар тарабынан дейбизби, алуучулар тарабынан ушул шартта аткарылып атышабы негизи? Эми мисалы быйыл 7 фирма келип кетти, 40 тоннага депчи. Уруксат мыйзамды алып кетишти да. Бирөө мал алып келгенде Нарын областынан алып кетип атышат да. Анын баарын ошо көз өмөлдөгөн ошо жетишпейт. Ошон үчүн баягы жергиликтүү бийликтер дагы, жергиликтүү эмелер да керек да, жайыт комитет, жергиликтүү элдер дагы кошо кириши керек, кошо кириши керек. Бирок көбү чоң эле маселе көп да бул. Эгерде өз өлчөмүнөн баягы атайын тиешелүү өлчөмдөн көбүрөөк алса, ага кандай чара колдонот? Канчалык эми эле мыйзам боюнча эле штраф эле салынат.
Башка 5500 башка мисалы ага канчалык көп алса деле ошол көп бир алса сумма деле төлөнөт, мисалы баягы келатса мисалы 10 килограмм менен келет же 1 тонна менен келет ушу мыйзам бузулду деп административный штраф салынат 5500 сом. демек аз көбүнө каралбайт экен да, э? Анан мындан сырткары айтсаңыз ошол мына ошол жалпы эле жанагындай аянттар, коруктагы аянттарда ошол эле чөптөргө дейбизби, кандай изилдөө иштери жүргүзүлүп атат? Изилдөөлөргө токтолуп өтсөңүз. Изилдөөлөр боюнча айта кетсек биз жанагы жогору айтып кеткен эки корукта нарын коругу менен Картал Сапар корук анан Салкын Төр Моюлек жарышмасында бул илимий иштер жүргүзүлөт да. Мисалы айтсак нарын коругунда аю боюнча изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Андан тышкары жанагы жылдык жардама деп коет да, летопись природы. Ошо жүргүзүлөт. Картал Сапарда суу саздак боюнча илимий иштер жүргүзүлөт. Куштар боюнча илимий иштер жүргүзүлөт. Салкын Төрдө жанагы рекреационный эме боюнча, туризм боюнча илимий иштер жүргүзүлөт да. Ар бир эмелерде фото капкандар коюлуп, өзүнчө эмелер бар, пландар бар да. Ошолор менен алып барышат. Анан айта кетиш керек, биздин сыймыктана кетчү нерселер биздин Нарын областындагы коруктар, анан парктар жакшы иштер алып барат да. Бул журналга чыгат. Эл аралык журналга чыгып, анан кийин эл аралык уюмдар менен биргелешишет, илимий мекемелер менен жанагы биргеликте вуздар менен чогуу биргеликте иш алып барышат да. Демек бул албетте экологиябыздын абалын жакшыртууга багытталган иш-чаралар деп айтсак болот экен. Анан деги эле биздин өлкөбүз деп айтсак болот, жалпысынан эле баягы дарылык касиети, тазалыгы боюнча жанагы жер астынан чыккан суу, булактар деп коет эмеспизби? Ошолорго жалпы эле баягы абалы кандай дейбиз? Аларга дагы бир атайын изилдөөлөр болуп турабы? Жалпы эле ошол жер алдындагы булак сууларга токтолуп өтсөңүз. Суулар боюнча негизи Кыргызстандыкы ичинен Нарын областы баягы эл аз болуптан, жер кенен болуптан биздин абалыбыз жакшы. Суунуку дагы себеби биздик Нарын областы өзгөчө тиги бул бүт чоң суулардын башаты болот да. Нарындыкы дагы, Чуунуку дагы башаты болот, Нарындан башталат да негизи. Анан бул боюнча да изилдөөлөр жүрүп атат. Университет тараптан дагы жүрөт, биздин дагы жанагы айтып кеткен парктар, заповедниктерде изилдөөлөр жүргүзөт. Сөңкөл Чатыркөлгө алып барып фильмдер менен чогуу иштешет. Салкын Төрдө дагы тиги проект жазып, университетти, Нарын университети менен чогуу биргеликте иш алып барышат да. Негизи жалпысын айтканда азыркы Нарын суу боюнча айтканда биздин эле бул Нарын шаарынан эле баягы саркын суу аккан жерден эле кичине эмелер бар, показательден жогору болуп кетти. Бул азот показатель 5 эсе көп да. Ага калган боюнча жакшы эле да. Бул саркын суу боюнча да айта кетиш керек, бул эски 58-жылы салынган эң чоң көйгөй ушу Нарын шаарындагы ошол да. Бир жаңыланат, бир ремонттолот деген. Жок, бул азыр Нарын шаар боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Бул проект боюнча банк менен, Сибирдин банк менен алып барып атышат. Башталды. Бул тек эме ыртыстан башталып, канализациянын эмесин башталып атышат, куруп туруп анан жалпы тияка кошушат эмеге, саркындын суусу ылдый жакта, жаңы жол жакка. Анан кийин ошол жакка эметет да, тазалашат да. Бияктан айта кетиш керек, ушу бизде Агахан барго, университетте Агахан. Ошонун дагы саркын суу чыккан эмеси бар. Ошонуку тазалыгы 97% болот да. Себеби аныкы жакшынакай азыркы заман талабына жооп берет да. Эми ошол деңгээлде да биз дагы ушу жана проекттин эсебинен Нарын шаарындагы эмесин саркынды тазалачу жайды биз дагы ошону иретке келтирип алыш керекпиз да. Мына ошол саркынды суу деп калдык. Ошо саркынды суудан сырткары дагы шаарыбыздан анча алыс эмес аймакта жайгашкан биздин таштанды чыгарылуучу, төгүлүүчү Карга жайлоосу, мына ошол жайда баягы таштандылардын баягы кайра иштетүүчү ишкан, анын жоктугунан дейбизби, бул дагы экологияга бир топ эле терс таасирин берип атса керек. Мына таштандылар боюнча да ушу область менен биргеликте ушу жылдын башынан бери 23-жылда жакшынакай иштер өткөрүлдү. Себеби айыл өкмөттөргө жакшынакай бир эскертүүлөр бергенбиз. Кандай ирет кылыш керек деп, андан тышкары окутуу жүргүзгөнбүз. Оркус деген борбор бар. Ошо менен биргелешип ушу кандай полигондор эмне кагаздар керек, кандайлар уруксаттар керек деп өткөргөнбүз. Андан тышкары тилекке каршы бул жанагы реформа болуп, кичине кармап койду да, ошо эмелер 63 айыл өкмөттө 27 калбады, анан кичине ротация болуп, бирок жылдын аягында полигондор боюнча текшерүүлөр жүргүздү 27 айыл өкмөттө. Ошондон жүргүзгөндө бир 15 учур болду. Мыйзам бузууларына тартип киришпеген. Ошондо 264 000 штраф салынды да. Бирок мен ишенем, анткечен азыр быйыл 24-жыл иретке келет да, себеби
уже айыл өкмөттөр уже нукка түшүп келип калып өзүнүн жумушун билип, андан тышкары жанагы муниципалдык ишкана учурбадыбы, аларда тийиштүү техникалар алынды да, ошо менен жакшынакай киришип, буюрса 24-жылы таштанды полигондор боюнча область боюнча иретке келет деп үмүтүбүз бар. Жакшы, анан ошол ага чейинки эле бүгүнкү күндө ошол шаар ичиндеги жанагы таштанды төгүч урналар деп айтабыз. Анан ошол урналар деги эле шаарыбыздагы бир талапка жооп береби? Эми урналардын шаар боюнча айта кетсек, өзүнүн белгиленген точкалары бар. Эми алар биздики тилекке каршы өзүбүздө сорттоогун билбей атпайбызбы? Баары эле апарып бир салып атабыз да. Жакшынакай Жок, ошону жанагы урна коюп жатканда ошону атайын тиешелүү мекеме дейбизби? Бөлүп Нарын шаарда эме бар да, таза нарын ишканасы бар да. Анын ою боюнча дагы биз сүйлөшүп. Жок, сиздерден талап болуш керекпи? Бул экологияга туура келбейт, бул туура эмес, мындай кылалы деген. Ошонун сунуштары берилген да. Сунуштар негизи жанакындай тиги аткарбаган үчүн жана 17 000 сом штраф салынды да бул таза нарын ишканасына. Андан тышкары биз 17 000 бул өткөн бир жылдабы? Бир жылда себеби талаптар аткарбаган үчүн андан бир эле текшерет, бир жыл салынат. Мындан тышкары айта кетиш керек, таза нарын боюнча да иштеп, алардын сунуштары коюп эмелери бар. Жакшынакай бул нарынга кайра иштетүүчү эме ишкана салып боло менен 30 миллион сомду бар. Кайра иштеткен долбоорлор бар. Ошону эми сунуштап мэрия менен дагы чогуу иштешип атабыз, ишкана менен чогуу иштешип ар кайсы долбоорлорго проекттерге жазып, Нарын шаарына буюрса 30 миллиондук долбоор болуп атат, ошону сунуштасак буюрса кайра иштетип, аябай чоң, даже Нарын шаар эмес, тиги Нарын районундагы айрым жакынкы айылдарда иштетип атат. Ушул жакынкы айылдар деп калдык, анан буга чейин дейбизби, балким акыркы 5 жылдан бери дейбизби, ошо айылдарда дагы таштандыларды жыйналып, айылдын бир четине төгүлүп, бир чети бул айылдын тазалыгы үчүн канчалык бир деңгээлде жакшы көрүнүш, бирок ошол айылдын кайсыл аймагына төгүлөт, экологияга албетте терс эле таасирин тийгизет. Ошолорго кандай талаптар бар? Ошо жана жогору айтып кеткен ушул окутуу жүргүзгөнбүз да, айыл өкмөттөргөчү. Кандай жерлерге полигон уюштуруш керек, таштанды. Ошол талаптар аткарылды айыл өкмөттөрдө. Ошон үчүн жана текшерилбеди былтырчы. Баары текшерип, 15 учур талапты аткарбаган үчүн жанагы штраф салынды да. Бул шаар ичи? Жок, область боюнча. Область боюнча. Жок, 17 000 шаар боюнча, область боюнча 264 000 сом салынды. Демек таштандыларды иретке келтирүү боюнча экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы да болсо сиздерден сурооңуздарды күтөбүз. Бизге болсо телекөрүүчүлөрүбүздөн дагы суроолор келип калган экен. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен менин кайрылуум бар эле. Нарын шаарынын Руслан көчөсүнөн баштап Ташкыя көчөсүнүн номер үйүнөн баштап жол бениттер көп болуп жатат. Иттерди баягы ушул жол бениттер боюнча суроо узаткан экен. Эртең менен саат 7:30 балдар окууга кеткенде кооптуу болуп жатат дейт. Ошол эле учурда окуудан келе жатканда дагы кооптуу, себеби балдар жөө келишет. Нарын шаарынын жашоочусу Мырзакова аттуу биздин телекөрүүчүлөрүбүз мына ушул жол бениттер боюнча. Жол бениттер боюнча жылда эле Нарын шаары атайын келишим түзүп, жеке мергенчилери менен түзүп иш-чара өткөрөт да аты боюнча. Жылда эле өткөрөт да. Анан өткөндө Агаханы жаңы проект жүрүп атпайбы, бир 6,5 миллион долларлык проектте ошого бир долбоор жазып сунушталган, атайын ушу бир жол бениттер боюнча бир стерилизация кылып, атайын вет лаборатория уюштуруп, стерилизация санын кыскартуу боюнча да бир сунушталды. Ал проект өтпөйбү, эми шаардык бийликтер чечиш керек, бирок жол бениттери боюнча мэрияга кайрылсаңыздар, ошо мэрия келишим түзүп охотниктер менен алдын алып дагы иш-чаралар үстүнөн иш алып барышат. Кыш мезгилинде атылат да, азыр башталат да, анан жазга чейин атылат негизи. Ооба, жакында эле бул иштер дагы аткарылды, мындан бир 15 күн мурда болушу керек. Дагы жазга чейин дагы аткарылат болушу керек. Тиешелүү мекеме эгер угуп жаткан болсо дагы алдын алат. Ал эми кийинки суроо мына ушул бүгүнкү күндө жалпы эле облуста токойлордун абалы кандай болуп жатат? Токойлордун абалы боюнча аянттын көбөйтүү боюнча иштер жүрүп атабы? Бизде область боюнча 5 лесхоз бар. 5 лесхозго жогору айтып кеткендей Жакшыл Муратовнун өзүнүн пландары боюнча дагы токойду көбөйтүү иш-чаралар жылда эле өткөрүлөт. Мындан дагы көбөйтөбүз деп атат. Мындан тышкары азыр проект жүрүп атат. Ушу климатка байланыштуу жанакындай жайыттар, жана пайдаланбаган таштак жайыттарга токойлорду тигип, ошолорго элге таратабы же болбосо айыл өкмөттү кылабы, ошолорду
токой баскан аян кылып мөмө жемиштер отурса ушундай бир иш чараларда жүргүзүп атат да. Негизи токой кызматы азыр МЧСтин карамагына өттү. Алардын пландары боюнча бир 6000 гектар, Кыргызстан боюнча 6000 гектар жерге көбөйтүү өстөн пландар болчу да, бул пландан тышкары жанакындай Кошумча кошумча жанагы жай мындай сапаты төмөнүрөөк жерлерге. Саламатсыздарбы дейт, бизге Дөбөлүү айылдан жазып жатат. Жаңы жылыңыздар менен. Дөбөлүү айыл өкмөтүнүн Кайыңды айылындагы сууну бөгөп, суу сактагыч салсак уруксат берилеби дейт. Суга суудан эл кыйналып жатат, үлүш жерине суу жетпей деген экен. Эми муну жергиликтүү айыл өкмөткө караш керек экен. Анан айта кетиш керек, биякта Дөбөлүүдө болсо Салкын Төрө мамлекеттик жарыш паркы бар. Аякта жанагы суунун гидрографияны бузганга жол берилбейт, бирок айыл өкмөттүн жеринде бир жагы ылдый жака эме курса болот. Демек жергиликтүү бийликтен алып руксат алыш керек. Долбоор жазыш керек. Долбоор жазышкандан кийин жанагы жерди трансформация кылыш керек. Ошо ДСРге деп убактылуу. Андан кийин ошо тийиштүү эмелерден уруксат алып эле азыр көп эле ошондой макулдукка келип атат, трансформация боюнча эле көп эле жерде өтүп атат. Ушул долбоор жазып эле кайрылсаңыздар болот. Жакшы, мына ушул деги эле жалпы экологияга токтоло турган болсок, абдан эле суроолор, андагы баягы ошол эле көйгөйлөрдө эзбе жетишкендиктер аны менен катар айта берсек сөз көп, бирок убактыбыз чектелүү болгондугуна байланыштуу дагы бир акыркы сурообуз атайын. Деги эле эл деп айтабызбы, элибиз жалпыбыз эле ушул экологияга болгон мамилеси кандай болуп атат? Деги эле эс алуу маданияты мына саналуу айлардан соң жаз айлары келет, баягы жаратылышка чыгышат. Жалпы эле элдин ушу экологияга болгон мамилеси, жалпы эле маданияты сакталып атабы? Жалпы эле элдин экологияга көз карашы мындай күйгөндүгү жогорулап баратат да. Аябай элдер түшүнүп башташты, ушу экологиясыз жашоо болбойт экен деп түшүнүп. Климат өзгөрүп аткандан кийин суу азайып атат, азыр деле кыш кар түшпөй өзгөрүлүп атат. Ошонун баарын сезип туруп, ошо экология аябай көңүл бурулуу жагы эл жактан көбөйдү. Элдер да көп активисттер да болуп атат, бизге жардам берген өкмөт уюмдар бар, аябай жакшы жардам берген. Андан тышкары биз айта кетиш керек, Таштанды боюнча жана айткандай эс алганга барганда биздики кичине маданияз мурункудай эле болуп калып атат да, барган жерге тамак жасап эле таштан таштап коюп эле кетип калып атабыз да. Ошол жагынан мисалы бөлөк чет өлкөгө барганда деле көрүп жүрөбүз, алар барган жерге барып кичинекей эле өзүнө тамактар алып алат, мындай жеңил тамактар алып алып, жаралышка барып суктанып көрүп, ошол жака жөө басып, анан келатканда эле ошо таштандылардын өзүнө алып кетишет да. Ошондой маданиятка өтүш керек деп ойлойм да. Себеби барып эле курсак тогузбай эле барып жаралышка барып жыйнап эс алып кетиш керек деп ойлойм да. Мун боюнча дагы кичинекей мектептерден башташ керек болуп атат да. Анан дагы ошону иш чаралар да бар. Биздин министерство менен Министерство образованияда чогуу иш чаралар жүрүзүп атат. Ушу мектептен баштап экология сабак киргизели деген сөздөр болуп атат да. Анан албетте экологиябызга, деги эле жаратылышыбызга албетте ар бирибиз аяр мамиле жасообуз керек экендигин дагы унутпайлык, урматтуу телекөрүүчүлөр. Анан бул жактан WhatsApp'тан көпчүлүк биздин телекөрүүчүлөрүбүз суроо берип жатат да. Негизи эле экология тармагында эмгектенген кызматкерлердин айлык маянасы качан жогорулайт деген суроолор болуп жатат. Эми жок, биздики 2021 августта бир көтөрүлгөн. Ошол бойдон эле турат. Эми салыштырмалуу кичине көбөйдү, бирок азыркы инфляцияга жараша дагы көбөйгөнгө туура болот. Себеби бизде эки тармакка бөлүнөт да, мамлекеттик кызматкерлер бар, бизде мамлекеттик кызматка кирбегендер бар да. Эгерлерибиз мисалы мамлекеттик кызматкерлер кирбейт. Жана бизде кайтарып аткан жанагы 3,5 миллионду заповедник парктагылар мамлекеттик кызматка кирбейт. Алардын айлыктары азыраак. Анан кийин мамлекеттик кызматта биз иштегендердики дагы кичине көбөйгөн баягы 2 жыл мурун, бирок азыр ал деңгээл уже инфляцияга жете элек да. Азырча бир суммада эле турат. Ооба. Жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде болсо WhatsApp'ка келген дагы суроолорубуз убактыбыз аз болгондугуна байланыштуу жетише албай калдык, бирок эфирден сырткары жеткирүүгө аракет кылабыз. Ушуну менен актуалдуу маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн биз деги эле экология тармагы боюнча кеп кылдык. Андагы көйгөйлөр, жетишкендиктер, өткөн жылдагы жасалган аракеттер боюнча.
Бизде мейманда болду Токталиев Рахатбек Абдыжалилович, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Нарын регионалдык башкармалыгынын башчысы. Сиздин келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дайыма экологиябызга дайыма кам көрөлүк жана жогоруда айткандай эле аяр мамиле жасаганды унутпайлык. Сиздер менен мен Жазгулуу Субалиева болдум. Ушуну менен актуалдуу маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки эфирибизден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.